Assalamu alaikum жамат. Бизде бүгүнкү чыгарылышта Kia K7 автоунаасы гибрид мотордо, ушундай белый жемчуг, максимальная комплектация, 4-линзовый LED фараларда, ресничкалар менен белый жемчуг. Машинада бир гана панорама крыша жок. Аны билесиздер, комплектацияга кирбейт, доп опцияга киришет. Ошол себептен максимальный комплектация эмес экен деген суроолор болбойт деген үмүттөбүз. Так. Машинабыз жылы 2020. Ушундай өзүнүн жарашыктуу сонун дискаларында бескульчевой доступтар каралган, 360 камера, мондай повторитель поворотника, датчик мертвых зон. Салон ушундай коричневый салондо туугандар. Кожа навалдар аябай сонун. Дверная карта полный, электропакет, память сиденьялары каралган, электрический сиденье. Мынакей биркасы жылы 2020, вин коддорду текшерип алсаңыздар болот. Бул жагында байкадыңыздар, корректировка фар, датчик мертвых зон, антизанос, полосаны кармайт. Бул жакта электробагажник и бул жерден дагы рульду мынтип башкарсак болот. Полный электрический сон иштейт. Проекциялары каралган. Машина максималкага кирет туугандар. Анан бул жагынан мындай боковой камералары менен поворотник жагып, ушинтип арканы карап турасыздар эмне болуп атканын. Так, круиз контроль бар, полный мультироль, голосовое управление, кожа навалдарын байкадыңыздар. Сонун. Машинанын родной пробеги 253 000. Бирок машина 253 000 жүргөндө эмес, мына байкадыңыздар, салондордун кожаларын, бул жагында 360 камераларды азыр так камерасында салып көрсөтүп коелу, 360-та. Мынакей. Сонун көрсөтөт, туп-тунук полный линиялары менен. Бул жерине келе турган болсок, очиститель воздуха, машинабыз кичине чаңдап калып тургандар, мани бербейсиздер. Бүгүн гана аукциондон келип, азыр шашылыш түрдө эле машинаны тартып. Так, бул жагында беспроводной зарядниктер каралган, USB-лер бар. И мына ключун байкадыңыздар туугандар, мынакей. Машинаны өтө мындай жакшы ухаживать этип караганда, чехолдорду салып дегендейчи, мынакей эки ключ бар, эки ключ тең ушул боюнча кетет Кыргызстанга. Бул жерине келе турган болсок, камера, шторка, электрический, подогрев руля, подогрев сиденья, обдув, полный каралган. Машинабыз 3 режимде жүрөт туугандар, мынакей. Эко, мына цифровой панелин алмашканын байкасаңыздар. Мынакей, комфорт и спорт. Аябай сонун туугандар. Так, бул жерден айттык, электрошторкалар менен аркасындачы мынакей. Муну басып коесуздар, шторкасы түшөт. И боковой жагында да мондай шторкалары менен алар механический. Кайра бассаңыздар көтөрүлөт. Ошондой эле туугандар, мо ручникти, то есть коробканы эрге салганда дагы ондай болуп автоматически иштейт. Кайра көтөрүлөт. Анан кийин бул жерден передний пассажирскийди ушинтип жылдырып иштетсек болот. Проекцияларын айттык, эми арканкы салон бир көрсөтө кетели. Аркасында мынакей шторкалар менен полный иштейт, бардык өз ордунда. Подогревтери каралган, кожа навалдар аябай сонун туугандар, бир да жеринде чызылган, жыртылган жерлери жок. Мультимедианы ушул жерден иштетсек болот. Бул жагында эки подстаканниктер менен зарядкага сайчу Type-C'лер каралган. USB-лер. Өзүнүн чоң кеңири багажында бир ачып көрсөтүп кетели. Мынакей туугандар. Кеңири. Иштештеринде айып жок, сонун иштейт. Бул жагынан да бир көрсөтөлү, мынакей. Тап-таза, дверная карталары полный, машинанын абалдары аябай сонун туугандар. Машинаны арзан чыгарып атабыз. Жетишип алып калышыңыздар керек туугандар. Мындай баага чыга бербейт. Мынакей полный электрический туугандар. Бул жагында автоклимат контролем, кондёрдун иштеши, тим эле жайында кар чачып кышында Ташкенттеги эле. Ошол сыяктуу туугандар. Машинаны чынын айтканда азыр почти 1 сааттан бери эле обзор кылып атабыз да. Мотор дагы эле иштей элек, дагы эле батарейканын куаттуулугу менен машина жүрүп турат да, азыр жүрүп турган моменти. Ошол туугандар, Кореядагы баасы машинанын болгону $10,000. Кимге кызык болсо, байланышка чыгыңыздар. Биз Кыргызстанга подключ канчага түшөт, канча күндө жетет, ошолорду полный эсептеп беребиз. Документ жактарын полный бүтүрүпчү. Бизге байланышка чыгыңыздар туугандар.